Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Экс-депутатка кылмыш жаза кодексинин 244 барамтага алуу жана 264 беренелер массалык башаламандык уюштуруу боюнча айып тагылууда. 1-май райондук соту мурунку депутат Равшан Жээнбековду тергөө абагына камакка алуу чечимин чыгарды. Адвокаты Замир Жошевдун айтымында Жээнбеков ал жакта 2020-жылдын 9-февралына чейин болот. Жээнбековду 1-май райондук сотунун аймагынан алып чыгып кетип жатканда кызы артынан аталап чуркаган. Жакындарыда автоунан чыгып кетишине тоскоолдук жаратышкан. Буга чейин экс-депутаттын ИИМ тергөө башкармалыгына сурак бергенден кийин кылмыш жаза кодексинин 244 барымтага алуу жана 264 беренелери массалык башаламандык уюштуруу боюнча кармалганын маалымдаган. Равшан Жээнбеков парламенттин ВИЧ чакырылышынын депутаты болуп шайланып келген. Кой Таш окуясына мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин тарабынан болгону белгилүү. Маалымат булагы Чындык KG.